Социалдык тармактарга кабинетте отуруп конверт жана акча алып берип жаткан чиновниктин жашыруун тасмасы тарады. Facebook колдонуучулары акча алып берип жаткан адам президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкуловго окшош экенин жазышууда. Жашыруун камера чиновниктин арткы тарабынан тартылганы үчүн жүзү даана байкалган эмес. Бул боюнча расмий органдар же Данияр Жаныкуловдун өзү комментарий бере элек. Ошондой эле тасмадагы акча каражаты кандай максатта берилип алынып жатканы дагы белгисиз. Анткени менен интернет колдонуучулары муну коррупцияга байланыштырууда.